60-тан ашын орунду алган партия лидерлери бир учурда көп мындай кыйра айтканда парламентке дагы, аткаруу бийлигине дагы ээ болуп жаткандай болуп жатат да. Бүгүн ушул системаны бузуш жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Анан болгондо дагы ага эл шайлаган коалиция эмес, партия лидерлери тандаган депутаттардан турган коалиция болуп жатпайбы? Ушул системаны бузуш үчүн чек маанилүү ролду ойнойбу же биз жалпысынан шайлоо мыйзамдарын өзгөртүшүбүз керекпи? Жалпысынан. Эгерде сиз айткандай бузгуңуз келсе, анда шайлоо мыйзамдары менен чектелбейт, анда конституцияны өзгөртүш керек. Сиз айткандай партия лидерлери же фракция лидерлери гана мамлекеттеги саясатты аныктап, ошолор эле өкмөт түзүп калса, анда бир жагынан жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы андай эмес. Бизде бир гана киши президент аныктайт бардыгын. Канчалык президенттин укуктарын конституция менен чектелбесин, мына 2010 жылдан кийин чектеди. Атамбаевдин уруксатысыз коалиция же бир фракция же бирдемке жасап көрүштүбү? Эч кандай. Алар бир учкашканына гана сүйүнүп жүрүштү. Бардык саясатты президент аныктап жүрдү. Бардык өкмөттүк дайындоолор эң башкы орундарда президент аныктап жүрдү. Өкмөт башчылары дайындоону президент аныктап жүрдү. Азыр деле ошол нерсе уланып жатат. Анан парламенттик бир башкаруу системаны курабыз деген бул таптакыр болбогон нерсе. Азыр бул ишке ашпай калды деген нерсе. Бул ишке ашкан жок таптакыр. Баягысы эгерде Акаев, Бакиевдин учурунда президенттер конституциялык укуктары менен башкарган болсо, азыр конституциялык укугу жок эле, мыйзамсыздалады эле, мындай жеке таасири менен гана, коркутуу менен гана мына ушул бийликти жүргүзүп жатат. Азыр президентсиз бир фракция же башка бир депутат көбүнчө эч нерсе дей албайт, отурушат жөн гана.